азыр счетумда болгону 1 доллар 48 цент бар. Бул сом менен которгондо 128 сом. И болгону ушу 128 сом менен достор, мен силерге азыр реальный торговлянын возможностьсин, да, трейдингдин возможностьсин силерге көрсөткүм келип жатат да. И болгону 1 доллардан биз силер менен максат коебуз, хотя бы 1000 долларга чейин жеткизишибиз керек болот. Видеороликтин башталышына лайктан басыңыздар и давайте баштай берели достор. Итак, азыркы валютная пара австралиец швейцарский франк ОТС. Бул жерде мен полный суммага так 30 секундтан сделка ачайлы. Бул жакта 1 мүнөткө сатып аламын достор. Себеби бул жакта азыр индикатор боюнча, точнее индикатор эмес, технический анализ менен боюнча бул жакта бизде бычий флаг болуп атат. Мынакей восходящий тренд болгон. Далее мынакей бизде коррекция болду. Бул жакта дагы болгон коррекция. Мынакей выход болгон. Далее дагы бир жолу импульс и выход болуп атат достор. Мынакей үстүнкү уровень сопротивлениябыз бизде пробой болуп атат да. И ошон үчүн биз сделкабызды сатып алууга ачтык дагы и сделкабызды плюска жаптык дагы. Отлично. Эми кийинки сделкамды дагы бир жолу ва-банк ачамын. Так, давайте дагы бир жолу анализ кылайлы. 1 мүнөттүк таймфреймди да сатып алууга ачып бериш керек болот. Бул жакта бизде тренд азыр уланып кетип атат үстүгө. И сделкабызды покупкага ачып беребиз достор. Бул видеороликте биз счетубузду хотя бы давайте 1 доллардан хотя бы бир 500 долларга чейин жеткизип көрөлү достор да. Реально возможно болобу экен да, и биз силер менен ушуну азыр текшерип көрөбүз да. Итак, акыркы 5 секунд. Так, 2, 1, 0. Есть достор. Экинчи сделкабыз дагы плюска жабылды. И давайте кийинки котировкага өтө берели. Биякта доходность 87% болуп түшүп кетти. Ошондуктан давайте кийинки котировкага өтөлү. Так, кийинки котировка евро швейцарский франк ОТС да. Так, бул жакта дагы полный суммага ачышым керек болот достор. Хотя бы бир 10 сделка плюс чабып алсак в ряд вообще шикарно болот достор. Балансыбызды 10 сделка менен нормально көтөрүп коебуз да. Так, сатып алууга ачыш керек бул жерде. Бул жерде бизде уровень сразу көрүнүп турат. Мынакей уровень, сатып алуу үчүн уровени бар экен. Мынакей. И ушул жерде бизде графигибиз азыр өсүш керек да. 10 секунддук таймфреймде да карап көрсөк, бул жакта бизде күчтүү уровень бар экен да. Так, акыркы 10 секунд. И кандай болуп чабылат? Так, есть. 3. Ну, чыдап кой. 2 и плюс. Отлично, достор. Анализ бул жерде простейший болду. Мынакей. Бул жерде азыр уровенибиз толугу менен отрабатывайт, да? Сатып алуучунун уровени. Так, азыр дагы бир жолу 10 долларга. Так, 10 долларга дагы бир жолу сатып алыш керек достор. Давайте мен силерге түшүндүрүп коеюн. Бул жакта эмне себептен мен покупкага ачып атамын. Мынакей, бул жакта мурда бизде остановкалар болгон. Мына бул жакта ретест болуп анан кайра үстүгө кеткен. Далее мынакей уровеньдер бар экен. Бул ушул уровеньде да, сатып алуучунун уровеньде бизде мурун графиктер көп жолу график кайткан да, мынакей. Да, и бул жакта дагы астыга кайткан. Да, пробой болгондо ретест кылып бул жакта түшүптүр эле. И бул жакта азыр как раз ушул уровеньден дагы бир жолу сатып алып атабыз. Отлично. Уже 4-үнчү сделкабыз дагы плюска жабылды. Баланс уже 19 доллар 51 цент болуп калды. Так, давайте эми болсо кийинки котировкага өтөлү. 5-чи опционубузду марокканский дирхам доллар США-дан ачамын. 30 секундка мен жогору ачып беремин. Бул жерде графигибиз мынакей 15 секунддук таймфреймге которулойлу. Мурда бул жерде бизде мынакей тренд астыга эле түшүп келаткан. Далее бул жерде медвежий флаг болуптур. Мынакей медвежий флаг. Далее трендибиз кайра астыга көздөй кетти. И азыр графигибиз кайра бул жерде восстановление болуп атат. То есть кайра күчүн топтоп графигибиз үстүгө көздөй кетип атат да. И если монда карап көрсөк, бул жакта мына остановкалар болуптур могул жерде. График бир аз токтоптур эле. И ушул жерден кайра графигибиз ретест болуп атат мынакей. И мен сразу түшүндүм, график дальше үстүгө кетет экендигин деп. И ошондуктан сделкамды покупкага ачтым да. 5-чи опционубуз дагы плюска жабылды достор, мынакей. Отлично. Итак, эми давайте кийинки анализ кылайлы, кийинки валютная парадан.
В общем, достор, очень эмоциональный болуп атат. Именно ушул бир аз болсо дагы эмоциональный болуп атамын азыр кичине. Потому что $1 уже 5 опциону плюс жаап койдум. Если мен азыр $10 же $50 ушул 5 опционумду тең подряд плюска жапсам, мен уже балансымды где-то $700–600 көбөйтүп коймокмун да. Мен азыр болгону $1 эле доллар менен силерге өзүмдүн торговлямды көрсөтүп атамын да. Бул вполне реальный достор. Бул эч кандай мындай обман жок бул жерде. Реально ушундай туура анализ менен сделка торговля кылсаңар да ушундай жыйынтык силер дагы алсаңыздар болот. Так, GBP доллар OTS, GBP доллар OTS'те. Так, давайте шашпай анализ кылайлы. Так, бул жерде 30 секундка дагы бир жолу вабанк сатып ала беремин достор. Так, и мынакей. Бул жакта бизде мына накопление болду. Накопление болду и выход болуп атат бул жакта мынакей. Могул жерден выход болуп атат да. Бул жерде мурда тоже уровеньдер бар экен, белгилеп коюптур. Азыр биз 5 секунддук таймфреймде көрүп атабыз достор. И 5 секунд таймфреймде мен уже байкап атам кайсыл жерде уровень бар экен да. Бул уровень азыр пробой болуп үстөгө кетиш керек. Так, и 2 1 есть достор. 6-чы сделкабызды дагы плюска жаптык достор. Фух, 6-чы сделкабызды дагы плюска жаптык, балансыбызды $71 көбөйттүк достор. Если бул $71 сомго которсок, $6257 болуп атат да, точнее сом. Отлично. Давайте дальше улантабыз. Дальше торговлямды мен өзүмдүн VIP чатымда көрсөтүп, сигналдарымды жөнөтөм. Эгерде сен дагы ушундай торговля кылып үйрөнгүң келсе, менин бекер курсума катталсаң болот. Курста сен 100 видео обучение аласың, жана торговый сигналдарга кошулсаң болот. Жана биздин ботубуз дагы бар. Бул бот нейросеть, жасалма интеллект. Бул жакта 24/7 силерге биржевой котировкалардан сигнал берип турат да. Сигнал алсаңыздар болот онлайн да. И бул сигналдардан силер биржевой котировкалардан торговля кылсаңыздар болот. Чтобы кошулуш үчүн биздин командабызга, обученияларыбыздарга биздин открытый телеграм каналыбызга катталыңыздар. Бул жакта мен бардык маалыматтарды ушул жакка жүктөймүн. Биздин прямой эфирлерибиз жана статистикаларыбызды и отзывдарыбызды ушул жактан көрүп үйрөнсөңүздөр болот да. В общем, вот ссылка комментариянын башында болот же описаниясында болот ушул видеороликтин. Кирип катталыңыздар жана сурооңуздар болсо телеграмма өтүп жазып койсоңуздар болот. 7-чи сделкамды доллар США швейцарский франктан ачамын. Азыр болсо бизде паттерн чаша с ручкой болуп атат да. Если мындай карап көрсөк да, похожий болуп атат. Окшош, ну прям идеальный фигура эмес, но бул биз жакта азыр бул жада уровеньге келип атат да. Азыр мен бул жактан 30 секундка, давайте 1 минутка ача берели, запасам да. 1 минутка полный суммага $71.92 сатып алууга жогору ача беремин. Итак, паттерн чаша с ручкой да. Если мындай карап көрсөк, чаша с ручкой паттерн да. Вот. Ушундай паттерн болот. Ну прям идеальный эмес, но приблизительно ушундай чаша болуп атат да мынакей. Вот. Приблизительно ушундай чаша с ручкой да. Интернеттен карап көрсөңүздөр болот ушундай паттернды и окшош эле паттерн болуп атат. Азыр бизде график как раз ушул уровенибизден өдө жогору кетиш керек да. И мынакей бул жакта бизде вот такой вот чаша болуп атат да, именно ушул жерден баштап. Бул жерде кривой болуп атат, потому что восходящий тренд болуп атат да мынакей. Ушул жерден чаша, анан могул жерде ручка болуш керек, подъем и далее үстөгө көздөй кетиш керек да. Ошондуктан мен бул жакта сделкамды сатып алууга жогору ачып атамын. Бирок бул жакта опасный момент. Так, 3 2 и возврат болуп калды достор. Возврат болуп калды. Минуска жабылбады. Так, дагы бир жолу достор, дагы бир жолу 1 минутка ушул жерден достор жогору ачыш керек, дагы бир жолу ача бериш керек, потому что шанс бар дагы бир жолу. И коркпой ошол эле тарапка ача бериш керек. Биз туура эле направлениеде вроде кетип атабыз да. И ушул паттернден эле биз жогору ача беришибиз керекпиз да. Если минуска жабылып калса, анда полный суммабыз күйөт достор. Но бирок биз сиздер менен бул попытка менен 7 сделкабызды, жок 6 сделкабызды подряд плюска жаптык достор. Бул уже жыйынтык да. Если могул сделкабыз азыр плюска жабылса, анда 7-чи сделкабыз дагы плюска жабылат экен да. Ошол менен бизде жакшы эле результат болот экен да. $71 $138 прибыльга чыгат экенбиз достор. Так, 15 секунд достор. Кайра график көтөрүлдү. Ачкан опционубуздун уровенибизге кайра
кабылына келип калды достор. Отлично. Уверенно график кайра көтөрүлүп кетти и 7 сделкабызды плюска жаптык достор. Отлично. Балансыбыз уже $138. Все. Азыр убакыт 20 болуп атат. 20-21. Бир аз эс алайын. Азыр дагы бир 15-20 мүнөт эс алып туруп, анан кийин кайра торговляга отурамын да. Итак, достор, 5 мүнөткө да жетпеди. Кичине дем алдым и давайте дальше торговлябызды улантабыз, достор. Прям нереально, достор. Уже балансты $7 менен, $1 менен, достор, $138 чейин көтөрүп койдук, достор, да. В общем, результаттар жакшы болуп атат. Давайте дальше так держать кылайлы и давайте 8 сделкабызды ачабыз, достор. Мен уже бир валютная параны карап койдум. Евро новозеландец ОТСтен и бул жерден мен 1 мүнөткө сатып ала берем, достор. Блин, полный суммага ачыш керек болчу эле. Так, все. Эки опцион, бирөөсү 71, экинчиси $66 ачылып калды, достор. Мейли. Эки бөлүп ачсак дагы жакшы өзү негизи, потому что эки сделкабызды бөлүп ачканда кээ бир моменттер болот, достор. Мисалы, могундай жерлерде график ойноп коюшу мүмкүн да. Мындай астыга үстүгө болуп калышы мүмкүн. Силер мынакей биринчи сделкаңарды бул жакта ачкансыңар, экинчи сделкаңарды бул жакта ачкансыңар. Бир сделкаңар плюс болуп, могул сделкаңар плюска жабылып, экинчи сделкаңар минуска жабылып калышы мүмкүн да. То есть бул сделкамды вообще негизи чоң суммага ачып атсаңар, сделкаңарды бөлүп ачкыла да. Если 10 же болбосо $100 ачып атсаңар, сделкаңарды $10 10 сделка ачкыла, достор. Ушундай жакшы бир силерге совет да. Бөлүп ачкыла, чоң суммага ачып атканда. Итак, 8 сделкабызды дагы плюска жаптык, достор. Прям нереально, достор. Мен азыр отурамын и прям шок болуп атам, достор. Уже 8 сделкабызды менен $1 менен уже $265, достор. Если сом менен которуп көрсөк да, 23 000 сом келди, достор. $1 менен болгону. $1 где-то бир 100 сом да, 100 сомдой эле бар болчу. Ладно, давайте 10 сделкага чейин жеткизели и ошол менен дальше, достор, биз эмне кылабыз? Дальше акырын биздер менен 1% от депозита, мартингейл, риск менеджмент менен торговля кылабыз да. Так, Вабанк, достор. Давайте кийинки котировкага өтөлү. Кийинки котировка мисалы мынакей евро-доллар болот да. Евро-долларда бизде мынакей жогорку уровеньдерди коюп алабыз. Мынакей жогоруда уровеньдер бар экен, 2 уровень бар экен и азыр ушул уровеньдерге жетейин деп калыптыр да. Мынакей максимумду дагы бул жакта обновлять этип атат. Мынакей максимумда турат мурдакы и азыр ушул жерден жогоруга ачыш керек болот, достор. Так. Ушул жерден шашпайбыз. Мынакей график дагы бир аз түшүп атат. Решающий момент и вот ушул жерден ача берели. Астыраак уровеньден ача берели. Блин, астыраак уровеньден ачайын дедим эле, бирок үстү да ачылып калды, Вроде кнопканы бастым, бирок графиги резко көтөрүлдү дагы и үстүрөөк уровеньден кайра эле ачылып калды. Мейли, достор. Надеюсь, ушул 1-2 секундубуз дагы көп роль ойнойт и ушул 2 секунддун ичинде биздин сделкабыз плюска жабылып калаттыр, достор, да. Ушундай дагы болот, достор. Самое главное ишениш керек и ушул ишенимиңер жакшы ишеним менен келсеңер, уверенно торговля кылсаңар, достор, өзүңөрдүн стратегияңарга ишенип да, ушул ишенимиңер силерге ушундай жыйынтыктарга алып келет да. Я если моундай коркум сезим пайда болуп, ошол $10 же $5 мындай коркум сезим болуп эле жоготуп алам деп торговля кыла берсең, анда рынок сени бат эле кысып коет. Ошондуктан уверенно торговля кылыш керек. Так, 9-чу сделкабыз, бул 9-чу сделкабыз и бул сделкабыз дагы плюска жабылды, достор. Баланс 509. Ой, блин, опасно жабылып калайын деди, бирок плюс болду, достор. Отлично. Так, $509. Вот уже, достор, оборот көбөйүп атат. Көрдүңүздөрбү? $1 биз азыр баштаган элек, азыр уже жаңы эле биз канчага ачтык? $66 ачкан болчук да. И в общем $66 уже $265 секирдик и сразу уже 509 секирдик, достор. Прям мындай маленький росту биз көрүп атабыз да. Мындай кичинекей шаг менен, достор, мынакей $1 менен биз моундай волна болуп көтөрүлүп кетип атабыз, достор. Балансыбызды уже $509 көбөйттүк, достор. Ладно, давайте көп мактанып бербейли. Как бы мактанып дейин да, мындай сүйүнө бербейли. Азыр бизде решающий 10-чу сделкабызды биз ачышыбыз керек болот, достор. Бул сделкабыз дагы вабанк болот да.
Так, 10-чу сделка евро швейцарский франк ОТС болот. Биз бул жерде сатууга ачабыз азыр 1 мүнөткө $509. Ушул жерден кетти достор, сатууга кетти. И бул жерде бизде сбор ликвидность болуп атат. Негизинде бул жердеги рост, могул жерде көтөрүлгөн движение, график баасы көтөрүлгөн да, и бул жерде азыр сбор ликвидность болуш керек. Ушундай эле график түшүш керек да. Ушундай эле график астыга түшүш керек. Могул жактагы покупательдер, сатып алуучуларды кайра жоготот да. Бул жакта көп сделкалар ачылган, ошондуктан бул жакта график түшүш керек да. Ошон үчүн бул жакта сбор ликвидность деп коет да. Ошондуктан бул жакта биз сделкабызды сатууга ачабыз достор. Так, давайте 5 секунддук таймфреймге которулабыз и 20 секунд достор биздин решающий секундабыз достор. Акыркы секундубузга 15 эле секунд, и бул сделкабыз менен биз балансыбызды $977 көбөйтөт экенбиз, и ушул балансты азыр плюска жапсак негизи бул сделкабызды, дальше биз риск менеджмент, money менеджментти колдонуп акырын торговля кылабыз. И есть достор, плюс $977. 10 сделка менен достор да, 10-11 сделка менен $1000 чейин жеткиздик достор. Болгону $1 менен. Кандай дейсиңер достор, результат кандай болду? Мынакей бардык сделкаларды көрсөңөр болот. Мынакей 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 11 сделка экен. Биз жана сделкабыз бирөө возврат болуп калды, и бир опционду 2ге бөлүп ачып койгонбуз да, ошол менен ровно болуп атат да, мынакей. Эми болсо сделкабызга биз 1% коебуз $10 достор. $10 менен дальше торговлябызды акырын риск менеджмент менен же болбосо мартингейл менен деле дальше торговля кыла берсек болот да. Мисалы 5 секундтун, жок 5 секунд бул аздык болуп калат. Максимум 1 мүнөт, минимум бир 30 секунд жана 1 мүнөттөн сделка ачышыбыз керек да. Вот. Ушундай достор, эгерде силерге видеоролик жакса, лайктан басабыз жана биздин телеграмыбызга сөзсүз түрүндө каттала кетиңиздер. Биздин торговлябыз 2 маал болот. Сигналдарыбызды ушул жакта алсаңыздар болот. Торговлябыздын да сделкаларыбызды ушул VIP чатыбызда күндүзү саат 3-тө жана кечинде саат 9-да торговля болот. Ушул каналга кошулсаңыздар болот. Жана бекер курс обучениялар дагы бар. Ошол курс обученияларга дагы катталсаңыздар болот достор. Кошулуш үчүн телеграмга өтүп мага жазыңыздар. Азыр болсо биз сделкабызды эми $10,000 жеткиздик да, эми дальше достор биз ушинтип акырын эле торговля кылабыз. $10, $5, биринчи, экинчи, үчүнчү сделкабызды ушундай сумма менен ачабыз да. Если минуска жабылып калса, балансыбызды 2,5 эсеге көбөйтөбүз, и сделкабызды ушинтип көбөйтүп ачабыз да. Мисалы мынакей $10 минуска жабылып калды, менин экинчи сделкам $25 болуп калды. А если бул сделкам азыр минуска жабылып кала турган болсо, мен $25 кайра 2,5 эсеге көбөйтөм да. Кайра 2,5 эсеге көбөйткөндө мен уже $62 ачып калат экенмин. $62 дагы бир жолу мен бул жакта сатып ала берейин. 15 секундтан ачып атамын. На примере мен силерге көрсөтүп атам. Балансыбыз азыр уже $1000, и приблизительно ушул баланс менен мен мартингейл менен кайра торговля кылсам болот да. Баланс бар. Так, бул сделка минуска жабылып калды. Так, обновление болду бул жерде. Бул жерде сатууга ачыш керек. Могул уровенибиз пробой болуп атат, и ушул уровенден кайра дагы бир жолу сатууга ачабыз да. Так. Ой, дагы эмне болуп башталды? Рынок аябай кайра. Ой, достор, рынок кайра бизде минуска жаба баштады. Көрдүңүздөр, 10 сделкага чейин жеткиздим. Прям расслаблестетип калганда эле көрүнөрү минустар башталды. 1, 2, 3, 4 минус болуп кетти. Көрдүңүздөрбү? Мындай расслабленный болуп кеткенде эле болду достор. Ушундай минустарды сразу кармай баштасаңар. Так, сатууга 15 секундка. Ой, кайра бизде мондай рулетка болуп калды. Көрдүңүздөр, ошон үчүн достор мен айтам всегда, биринчи сумма сделкаңар 0,5% болуш керек достор. Да, мынакей плюска жаптык, и балансты $1083 көбөйтүп койдук. Сомго которгондо 94,000 сом болду достор. Ушундай достор, эгерде видеоролик жакса, лайктан басабыз, сурооңуздар болсо телеграмга өтүп жазыңыздар, же болбосо комментарийга жазып койсоңуздар абдан сонун болот.